Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың жаш сахабаларынан Раби ибн Кааб Ислами. Мына ушул сахаба айтат, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен bir күнү түнөп калдым дейт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылуу максатта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге түнөп калды. Анан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдын daarатына суу даярдап, жана башка нерселерин даярдап келгенимде, мага Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: "О Кааб, о Раби ибн Кааб, сен эми сураган нерсеңди сура, мен Аллахка дуа кылайын" деп айтты. Ошондо мен, о Аллахтын элчиси, мага Аллах Тааладан ошол сиз менен бейиште бирге болуумду сурап дуа кылың деп айттым. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Башка нерсе сурабайсыңбы?" деп айтты. "Башка нерсени да сурарсың" деди эле. Мен айттым: "Хуазак, сиз менен бейиште бирге болууну каалаймын, бирге болууну ушул сурасаңыз Аллах Тааладан" деп айтты. Анткени бул сахаба Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен түнөгөн кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сонун өтө жакшы бир адеп ахлагын, кулк мүнөзүн көрүп, мына ушул нерселерге күбө болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен дагы бейиште бирге болууну, жолдош болууну каалады. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага карап: "Андай болсо, мына ушул нерседе мага жардамчы болгон, жардам бергин. Мына ушул нерсени мен Аллах Таалага дуа кылып сурайын, бирок сен дагы себебин жасап көбүрөөк сажда кылгын" деди. Намаз окуп көбүрөөк сажда кылгын деди. Мына көп намаз окуунун жана ошондой эле көп сажда кылуунун акыр акыбети бейиш болот экен. Аллаху а'лам.